Бейиш нуру. Атмосфера. Бул жер шарын каптап турган аба мейкиндиги. Анда өтө көптөгөн сырлар, хикматтар, башкача айтканда акылмандуулуктар бар. Мейкиндикте калкыган сыртынан туман сыяктуу көрүнгөн, бирок оор болгон булуттар, чартылдаган чагылган, күркүрөгөн асман, жааган кар, тыпылдаган жамгыр жана башка ушул сыяктуу кубулуштардын баары белгилүү мыйзамдын системанын негизинде ишке ашып турат. Ыйык Куранда да асман жана жердегилерди жана алардын ортосундагыларды сүрөттөп тафаккур кылат. Аллах Тааланын кудретин даңазалаган бул аят Бакара сүрөсүнүн 164-аяты. Чындыгында асмандардын жана жердин жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда, адамдарга пайдалуу деңиздерде сүзүп жүргөн кемеде, асмандан Аллах суу түшүрүп, жерди өлгөндөрдөн кайра тирилтүүсүндө, андагы ар түрдүү жаныбарлардын таралуусунда, шамалдардын багытынын өзгөрүшүндө, жер менен асмандын ортосундагы баш ийген булуттарда, акыл эстүү адамдар үчүн Аллахтын белгилери бар. Атмосфера бул Аллахтын инсандарга болгон мейрими ырайымы. Атмосферанын курамы 77% азоттон, 21% кычкылтектен, 1% көмүр кычкыл газынан жана аргон сыяктуу газдардан турат. Кычкылтектин өтө тез тутанып күйүп кетүүчү өзгөчөлүгү бар. Эгерде атмосферадагы кычкылтектин курамы дагы 1%га көбөйө турган болсо, анда токойлордун өрттөнүп кетүү коркунучу 70%га жогорулайт. Ал эми кычкылтектин абадагы курамы 25%дан аша турган болсо, анда тамак ашка колдонгон жашылчалардын көпчүлүгү күйүп кетмек. Ошол эле кезде кычкылтек менен көмүр кычкыл газы жашообузда дайыма колдонулуп келүүдө. Ошого карабастан, булардын абадагы курамы жана өлчөмү азайып да кетпей, көбөйүп да кетпей, дайыма бирдей абалда сакталып келет. Элестетип көрүңүз, жер бетинде жалаң гана адамдар менен жаныбарлар гана жашай турган болгондо, адам менен жаныбарлар кыска убакыттын ичинде кычкылтекти түгөтүп, андан кийин өздөрү бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газына ууланмак. Бирок акылмандуу, мээримдүү болгон Алла бак-дарактарды жаратып койгон. Бак-дарактар адамдар бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газын күндүн ультрафиолет нурунун жана жылуулугунун таасири астында өзүнө сиңирип, кайра кычкылтек бөлүп чыгарат. 1 гектарлык токойдогу бак-дарактар 60 мүнөттө 200 адам чыгарган көмүр кычкыл газын сиңирип алышат. Адамдын денесин өпкө тазаласа, жерди зыяндуу уузаттардан бак-дарак тазалап турат. Бекеринен Амазон токойун жердин өпкөсү дешкен эмес. Себеби Амазон планетабыздын кислородунун 50%-ын иштеп чыгарат. Денебизде болуп жаткан миллиондогон биохимиялык кубулуштар үчүн кычкылтек талап кылынат. Ар бир дем алуу жана чыгаруу менен кычкылтекти жутуп, кайра көмүр кычкыл газын чыгарып турабыз. Натыйжада денебиз тазаланып турат. Дем чыгарып атканда денедеги микробтор чыгып кетет. Ошондуктан динибизде тамакты үйлөп ичүү жакшы эмес деп айтылат. Себеби тамакты үйлөгөн кезде кайра эле микробторду тамактарга чачып, аны кайра эле жеп алабыз. Денебиз кычкылтекке муктаж. Ансыз жашай албайт. А кычкылтек бүткүл жакта бар. Бекер эле оңой эле колдоно алабыз. Зарият сүрөсүнүн 58-аятында Алла шек күмөнсүз ырыскы берүүчү Алла деп айтууда. Бул жерде ырыскы дегенде көбүнесе биз тамак ашты, мал мүлктү ойлойбуз. Ооба, алар да бар. Бирок алар эле эмес. Чыныгы ырыскы бул кычкылтек аба. А абаны болсо биз төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин күнү түнү бекер эле колдонуп жүрөбүз. Самолетто эгер аба басымы төмөндөп кете турган болсо, алдыңыздардагы кычкылтек маскасын тагыңыздар деген кулактандырууну угуп калабыз көбүнесе. Бирок кычкылтектин курамы 21%дан 25%га чыгып кетпес бекен, же 18%га түшүп кетпес бекен. Кычкылтек толтурулган баллон сатып алып койсомбу деп сарсанаага батпайбыз эч. Ооба, Аллахка ишенгендер да, ишенбегендер да Аллах койгон илахий мыйзамга баш ийип жашап келүүдө. Материалдык көз караш менен карай турган болсок, жашообуз секунд сайын коркунучта чынында. Кычкылтекти бизге оңой эле берип койгон, мээримдүү, ырайымдуу болгон Аллахка мактоолор болсун. Аба жарыкты чагылдырып берет. Муну билчү элеңиз. Ооба, кадимки күзгү сымал жарыкты чагылдырып турат.
Нурлар заттар менен кагылышканда гана кудум салют сымал айланага жарык жана жылуулук таркатат. Ал эми аба мейкиндигинен сырткаркы аймактарда молекула атом сыяктуу заттар болбогондуктан күндүн нуру тийсе деле караңгы бойдон калат. Мисалы ай. Айда атмосфера катмары жок. Ошондуктан күндүн нуру тийип турса да ичи жарык болгону менен айланасы караңгы. Нух сүрөсүнүн 16-аятында Алла күндү чырак кылды деп айтылат. Ооба, баары биздин бактылуулук үчүн. Аалам өтө так, кылдат эсеп-кысапка тартиптештирилген. Бул тартиптен эч бир нерсе кыпындай ары да, бери да чыга албайт. Бул тартипти койгон адилеттүү, даанышман, чебер болгон Аллах Таала. А муну болсо акыл эси, ынсабы ордунда болгон адам эч качан тана албайт. Бейиш нуру.